Ошон үчүн клипти көп аз тартам да. Бир жылда бир эле клип тартам. Необычный десем болот да. Башкача темпте да. Кафрон деп койчу эле ушундай кийип буттары, беттери тоңуп калган аябай. Өзүм сунуш айта албайм чынында эле. Бирөөнү аткарганына өзүм эчтек аткарчу эмесмин да. Күлө берчүмүн да мындай. Болдучу, бүтүрчү деп берем да. Саламатсыздарбы, жалпы Ош ТВ каналынын жалпы жамааттарына, иштермандарына баарына салам жолдойм жана жалпы кыргыз элине саламатсыздарбы. Булардын автору толук билбейт экенмин негизи. Муну Эринар Айдар ырдайт. Сөзүм болсо өзүм жазганмын. Негизи эле ырлардын сөздөрүнүн баардыгын өзүм жазсам жана жалпы ырчыларга дагы жазып берип жүрөм. Ошол ушуларды жаздырып ырдап калганбыз, өзүмө жаккандыктан аябай. Аранжировкасы мындай необычный десем болот да. Башкача темпте да. Темптери башкача, укуктуу, гармониялуу десем болот, мелодичный да. Гүлдөй гүлдөй жаным гүлдөйсүң, жүрөгүмө жакын жүрбөйсүң. Сенсиз мага өмүр жоктугун жаным өзүң билгенсиң. Обонду көп нотадан, көп аккордтон түзүлгөн обондурларды дагы жакшы көрөм. Анткени мен музыканийди жакшы аяктап бүткөнмүн десем болот. Баягы училищедагы, консерваторияда бүткөнмүн, ошондуктан обондурларды жакшы көрөм. Ошо жаккандыктан анан сөзүн өзүмө ылайыкташтырып жазып алдым да. Жайырларды көп ырдабайм, шаңдуу ырлар. Жайырлардан бул өзүмдүн жеке концертимде ырдалды. Болгон эле Атакем жана Апакем деген жайырлар болду. Апаке баяткан таңдай тийип тургун урдай. Клиптин идеясы бул Бекзат Маманов деген иниме таандык. Экөөбүз биргеликте ойлонуп, ушундай болот деп болжолдоп, ушундай суук болчу, аябай. Мээге акшаткан суук болчу. Ошого чыдап 2 күн бою тартканбыз. Байкуш кыз дагы аябай тоңуп калган. Жука кафрон деп койчу эле, ушундай кийип буттары, беттери тоңуп калган аябай. Кайра тарткан кадрлардан. Ошондо камерада тоңуп калып аткан күндөр болуп атты да, аябай сууктанып. Ошо кечке чейин тарттык, эртемейинден баштап. Ошо Бекзат экөөбүз ойлонуп, көбүнчө ошол идеясы ошол иниме таандык да. Башкачараак сунуш айткан жокмун. Негизи эле клиптеримде өзүм сунуш айта албайм чынында эле. Биринчи клиптерде мен мындан Саманчын жолу ырым чыкканда биринчи клипим болчу. Ошондо тартылып көргөм, ошондо уялган эсимде да, аябай уялган да. Ушундай сүрүдөп, жаза алмай аткарып, анан өзүм аткаргандарым жакпай калган. Негизи эле консерваторияда окуп жүргөн кезде сценический движение деген кирчи да. Аткардырып атканда, актерский мастерство аткардырып атканда, мен сабак башталгандан баштап аягына чейин бүткөнчө каптырып отуруп чыгып кетчүмүн да. Бирөөнү аткарганына өзүм эчтек аткарчу эмесмин да. Күлө берчүмүн да, мындай күлкүмүштүү көрүнчү да. Ошондуктан өзүм дагы аткарарда аябай кыйналам, тартынам, жаза алмай болуп калат. Ошондуктан кийинки клиптеримде, 1-2 клиптерден кийин өзүм аткарбай калдым да. Өзүм эле ырдап эле алган актерлорду, тартыла тургандарды тандап өзүм аткардырып калдым. Акылың шай көркүң менен эч кандай кем келтирбеген. Экөөбүз бир жүргөн кезде сыргалчы эмес, чертилбеген. Элдер карап атканда, мындай элдердин көзүнчө аткарып, кээ болсо эч кимди эчтеке кылбай эле аткара берет го, көзүнө илбей эле образга кирип, анан ошону бирөө аткарып атса да күлө берем да, тиякта туруп иш айтат эч, ошон үчүн мен турбашым керек да. Ошон үчүн клипти көп аз тартам да. Бир жылда бир эле клип тартам. Сулуу жүздү алтыным, жаным менин асылым, жүрөгүмө кондурдум жаркылдаган жаркыным. Кыйнабайм деле негизи, аны өздөрүнө коем да, кандай кылса дагычы. Бирок карап турдум,
өзүм кыжалат болуп кетем да, аткардырып аткандачы. Болдучу, бүтүрчү деп берем да. Анан сиз кетип туруңуз ар жака деп анан өзүм кайра отуруп турган немелер болуп аттı, тигилер кыйнап аттı, болушунча кечкиргенге чейин күттүрүп анан кечинде ошол Бишкекте Азия Моллдо тарттык кечкисин, анан бир аз дагы аякта дагы ушундай чайканада элдер көп болгондуктан дагы бир аз алар ойноп атса мен деле бияктан тартынып эле бир башкача болуп аттым да. Анан алар болсо өздөрү таап жоопкерчиликтүү болуп келишкен, тартылып беришти, жакшы аткарды. Көркүң сулуу келбетиңде, сенде жан жок жер бетинде, бизге карап тамшанчы эле кош аккуда көл бетинде. Ырларга көп басым жасайм, ырларым 30тан ашып калды да, анан клипти чынында эле ушул бир жылда бир эле клип тартат экенмин да. Чындыгын айтканда 5-6 эле клип бар экен. Быйыл да жетишпей калдым. Ошо атам менен апакемге тартмакмын да. Анан дагы эми экинчи жылга кетип баратат. Экинчи жыл кетиш керек билбейм, бирок азыркы жаңы чыккан ырларыма Кудай буйрса пландап жатам. Эх сулуу деген ырга балким жакындарда көрүп каласыздар. Анда балким өзүм аткарып калам. Негизи мен өзүм пиарлоо деген менде жок да, башкалардай болупчу. Анчалык монтип үйүлүп түшүп албайм да. Кандай десем, көп окууга жана жумушка көп басым жасап атып эле чыгармачылык экөө бирдей кетти да. Чындыгында бирөөгө өзүмдү кандай десем, жаныма бирөөнү алып иштетпейм. Өзүмдү өзүм каржылайм, өзүм продюсермин. Анан көп пиар кылбайм да, чындыгында. Андай кылсам, балким аябай эле көтөрүлүп кетмекмин. Көптөгөн ырчыларга ыр жазып берип жүрдүм. Ошо болгон менин коллегаларымдын баары хит ырлар ырдап жүрбөйбү? Көп убагында чыккан ырлар дос балдарым, Аваз, Нурлан, Данияр, көп ырлардын баарын мен жазып бергем. Унута албайм, Авазды сагынамын, ай, Данияр Эрматов, Күткөн жүрөк, 2 жаш, сага деген ырларды. Уnuta албай келем мен өзүңдү, балбылдап жаңа кара көзүңдү, сагындым ошол чексиз күндөрдү, саргайтпай келчи жүрөктү. Сагынамын мен өзүңдү, унута албаймын жаным сени. Ezilip жүрөк, еңсеп сени жүрөк, деби жок согуп жүрөк. Түгүндөгөн күйүт, үзүлбөгөн үмүт, жолуңду карап өтөм. Көп эле айтып калат, ушулар эмнеге сиз өзүңүз ырдаган жоксуз депчи. Анан өздөрү атайын сунуштап бергенден кийин аларды мен талашууга да болбойт. Мугалим болуп иштейм. 5 жылдан бери студенттесинен бери музыка батал. Ошондуктан мындай алыска да көп чыга албайм, анан эки жакка эме болуп калам да. Кээде эле ушундай бир илхом келгенде клип тартып, ыр жаздырып кап иштеп кетип, кайра эле бияка кетип калам да. Гүлдөй гүлдөй жаным гүлдөйсүн, жүрөгүмө жакын жүрбөйсүн. Сенсиз мага өмүр жоктугун жаным өзүң билгенсиң. Ар ким өзүнүн ырыскысы болот экен дегендей, анан ким эмнени кааласа ошол нерсени кылат. Үнү жогу деле акчасы болсо чыга берет экен. Бирок айта кетчү нерсе, ошол эле кылган ырчыларга кылган мамилени мага деле кылса, телевидение же радио эмелерде таң калам да, мындай буттоосу болгондой болуп кетет да. Ошол эле жазылган студиядан мен деле жаздырам, ошол эле клипмейкер тарткандар мен деле тарттырам. Бирок бере келгенде тандап же эмне кылып ушундай кетип койгон күндөр болот да. Кыргыздар дейт да, силер клипти 3 мүнөттүн ичинде эле баардык нерсени кино кылып тартып саласыңар дейт да. Биз негизи эле ошондой кылып тартабыз, кыргыздарбы же кайсы көбүнчө да. Башка чет өлкөдө мындай бии менен эле өзүнчө эле образ менен хит болуп кетет го, бии кылып элечи. Анан ал клибиңде деле бийчилер деле көркүн ачып коет да, өзүң эле ырдап койбостончу. Анан ал дагы клипмейкерлердин сунушу менен болот.
негизи кээдечи шаңдуу үркен бийчилерди койсоңор болот депчи кээ бир учурларга. Ушундай болот, $500 чейин болот, бирок расходу анан өзүңөн да. Клиптин өзүнө төлөнөт. Расходуң башка да.